Тоң районунун Актерек айыл өкмөтүнө караштуу Алабаш жана Дөңтала айылдарына барчу унаа жолдору асфальттала баштады. Бул аймакта 2000ден ашык калк жашап, райондун борборуна жетүү үчүн 60 чакырым жол басып өтүүгө мажбур болуп келишкен. Буга чейин жолдун начардыгы тургундардын жашоосун бир топ татаалдаштырып, өзгөчө кыш-күз айларында баткакка айланган жолдор тез жардам кызматынын өз убагында жетишине тоскоол болуп келген. Айыл эли бул маселени жылдар бою көтөрүп келгенин белгилешет. Бүгүнкү күндө бир топ кыйынчылыктар артта калды десек жаңылышпайбыз. Себеби дегенде ушу жол менен каттоо өтө азапка турган эле. Оор техникалардын келиши, башка сырттан келген коноктор, башка иштер менен келгендер ушул өтө кыйналчу эле. Өзүбүз да жергиликтүү тургандар өтө кыйналып кеткенбиз. Андан сырткары бул эң эле кыйын болчу да каттоо. Тез жардам унааларынын келишине же ушундай тез жардам менен жеткизүү өтө кыйынга турчу эле. Бүгүнкү күндө ошонун баары артта калды десек жаңылышпайбыз. Өткөн жылы бул аймакта 3 чакырым жол асфальтталса, быйыл жол толугу менен жаңыланып, асфальт төшөлөрү белгилүү болду. Бул аймак үчүн тарыхый өзгөрүү катары бааланууда. Учурда курулуш иштерин номер 33 жол тейлөө ишканасынын адистери жүргүзүп жатат. Жалпысынан 30га жакын адам жумуш менен камсыздалып, иш кызуу жүрүүдө. Азыркы учурда жолдун туурасы 7 метр жана бийиктиги 7 сантиметр болуп жатат. Буга чейин былтыркы жылдын эсебинен 3 километр салганбыз, жана быйыл 3 километр кошуп салып атабыз. Азыркы учурда 1,5 километрдейин салдык, буюрса 3-4 күндө бүтүп калабыз. Бизде азыр 1 укатчык жана 20дай хова жана 4-5 жумушчу иштеп жатат. Бардыгыбыз биригип 30дай киши жумуш алып барып атабыз. Жергиликтүү тургундар жаңы жол алардын жашоосун жеңилдетип, өзгөчө медициналык кызматтардын, милиция кызматкерлеринин жана азык-түлүк ташууга жеткиликтүүлүгүн жакшыртарын кубануу менен белгилешүүдө. Көптөн күткөн бул өзгөрүү эми алыстагы айылдарды борборго жакындатып, элдин эртеңине болгон ишенимин арттырууда. Бизге жол маселеси өтө кыйын эле. Кудай буюрса, асфальт төшөлүп атат. Бардыгы жакшы. Мурун аябай кыйналып жүрчүбүз. Мен жылда ары бери ушул жолдо постоянно такси менен такси кызматында кылып жүрөм. Жолдун шартын бүт баарын жакшы билем. Аябай шифр болуп, техникабызга дагы өтө татаал эмелерди, кооптуу эмелерди келтирчү. Азыр эми асфальт басылып, жакшы Кудай буюрса элибизге, айылыбызга жакшы жашаам болуп атат. Бул жолдун асфальтталышы жөн гана инфраструктуралык долбоор эмес, ал аймактагы миңдеген адамдардын жашоосун жеңилдеткен чоң кадам. Эми Алабаш жана Дөңтала айылдары үчүн алыстык жакындап, коопсуз, ыкчам каттам камсыздалууда. Бул өзгөрүү аймактын өнүгүүсүнө жаңы дем берип, тургундардын көптөн күткөн үмүтүн актаган маанилүү чечим болуп калды. Нуржан Дөөткулова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктар үчүн Тоң районунан.